Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 23 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаарга караган Машина базар тарапта жайгашкан Төлөйгөн айылынан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери тегиз. Менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Анан туугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар. Шаарга карай туугандар. Сонун 5 кошкон эл негизгиси мына ар ким ар тараптан көчүп келип жашап аткан учуру. Локация өтө сонун жерде. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан ушул сатылуучу 5 соток жер участок тууралуу кеңири сиздерге маалымат берейин. Мен турган жер туугандар, бул Машина базар тарапта жайгашкан Төлөйгөн айылы. Машина базардан өткөнүңүздөрдө кеңештен өткөнүңүздөрдө күмбөз бар. Күмбөздөн өтүп эле солго бурулуп түптүз жүрүп кетсеңиздер, бул Төлөйгөн айылы болуп эсептелет. Мына жерде мечити бар. Мечиттин бет маңдайындагы мына мен айткан көчөгө кирип, бир аз эле жүрсөңүздөр, ориентирде ушул Данек деген чоң частный мектеп алсаңыздар болот. Мектептин жанында ушул көчөгө кирип, сиздер 150 метр жүрүп барсаңыздар, сатылуучу жанагы жер участогубуз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жер участоктун алдына да келдим. Мына мен жанагы айткан Данек деген мектеп, бул жак забору, көрүп атасыздар. Мына мен турган жер көчө туугандар, кадимкидей эле көчө. Бул жакта эле көчө туугандар. Ушул көчөнүн эле мына сол катталында жер участогубуз турат. 5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Узун турасы канча дей турган болсоңуздар, мына кошунасынын заборунан башталат дагы, бери жака турасы көчө бою 16 метр. Узуну өйдө тарапка 30 метр. Мына кошунасынын забору деле мындай бөлүнүп көрүнүп эле турат, ошол сыяктуу эле болот. Кошунаңыздардын жери сыяктуу эле болот туугандар. Так. Анан билбегендер жаза берет туугандар. Бул жерде таза суу жок, свет жок депчи. Таза суу бар. Мына крантар орнотулуп турбайбы? Свет бар. Балдарыңыздар мына мектепке барып келсе болот. Же нар жакта мамлекеттин мектеби деле бар. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга ушул жер участоктун видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсын. Жери тегиз. Эми бул отун кошунаңыздардыкы. Азыр иш кылып аткан окшойт эле. Ала турган болсоңуздар, жакшынакай кылып бошотуп сиздерге өткөрүп берет туугандар. Кызыл китеби бар. Анан вариант обмен жолдорун сурап, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Машинам бар, квартирам бар да, же бир башка нерсем бар депчи. Ал жагын эми эси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Да, эмне маалымат берейин туугандар. Маршруттук каттам бар. Шаардын буш-буштарына барат. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бул айылда бар. Өнүккөн жакшы айылдардын бири. Алсаңыздар, менимче утасыздар, себеп дегенде жүрсөңүздөр түптүз кеңеш айылы. Андан өтсөңүздөр Машина базар, анан жанагы мөмө жемиш базары да ачылган, бирлешкенин кире беришинде. Ошол жака дагы барып турсаңыздар болот. Западныйга жанагы кийим-кече базары дагы уже жакын күндөрдө ачылат. Жакшы, полный жака, керектүү жака жакын болуп калат экен. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $25 000, анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Балким 22-ге берет, балким 20-га берет. Ал жагын соодулашып сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар. Азыр эми жер алган адам утулбайт. Себеп дегенде жер кымбаттап атпайбы туугандар. Ошол себептен. Эми квартира түшүшү мүмкүн. Мисалы деме, бирок жер эч качан түшпөйт. Себеп дегенде жер жок да азыр.